Беренбек байкелердин үйүндө паркети коюлуп бүттү. Күндөгүдөй эле бул күнүм дагы строй материалдан башталды. Мен көчөдөн деле ушинтип халатчан, жолукчан, шлёпкачан жүрө берем. Паркет бир аз жетпей калган экен, ошол жетпей калган жерин алып кеткенге келдим. Паркет койгон усталарыбыз күндүзү бошобой, түнкүсүн жарык менен иштеп бүтүрүштү. Мынакей ушинтип сонун болуп бүтүп калды. Плинтустары эшик салынгандан кийин орнотулат. Эмне үчүн плинтустары жок деп таң калбаңыздар. Баарыңыздарга эле аябай таң калыштуу болуп атат. Айнектердин салына электе эле кантип эле кийинки иштерин кылып жатасыңар деп. Бул жерде айла жоктун иши десем болот. Анткени айнектерди август айынан бери күтүп жатабыз. Августтун башында даяр болмок. Аягына чейин даяр болуп калабы деп дагы күттүк. Анан даяр болбогондуктан кийинки иштерине өтүп кеттик. Эгерде дагы деле айнек даяр болгондон кийин анан кийинки иштерин баштайбыз десек, анда крышасы жабылган боюнча эч иш болбостон тура бермек. Бүгүнкү күндө дагы айнектерди күтүп жаткан учурубуз. Ага чейин ичиндеги почти баардык иштери бүткөнү калды. Бул жагыбыз болсо ушундай творческий беспорядок болуп турат. Алдыңкы күндөрү Сануз элдин баардык материалдарын ушинтип алып келип дайындап койгонбуз. Гибкий мрамор, кафелдерин, клейлерин, деги эле ушул душка тиешелүү баардык нерселер даяр. Лестница куйганга бул бетономешалка жана ополовкаларды алып келгенбиз. Ал иш бүтүп, жеткизгени алып кетип жатабыз. Азыркы учурда эч эле бүтпөй биз күтүп, жумушту токтотуп, жайлатып жаткан иштер ушул терезелери жана сыртына текстура чачып берем дегендер жазыңыздар, сиздерди күтөбүз. Беренбек байке бул жакта уже туалетин казып баштады.